Бүгін Қырғыз Республикасына Сербияның үкіметінің бірінші орынбасары, тышкы иштер министри Ивица Дачич мырзанын расмий сапары болуп өттү. Бул расмий сапардын алкагында Кыргыз Республикасы жана Сербиянын тышкы иштер министрлиги тар жана кеңейтилген чөйрөлөрдө жолугушуу өткөзүп, эки өлкөнүн ортосунда актуалдуу болгон маселелердин кең чоң спектрлерин сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн алкагында албетте саясий маселелер талкууланды. Анын ичинде эки тараптуу сапарларды уюштуруу, саясий консультацияларды уюштуруу, негизинен Кыргызстан менен Сербиянын ортосунда контакттарды кеңейтүү маселелери талкууланды. Албетте тышкы иштер министрлери эки тараптуу соода экономикалык кызматташууга өзгөчө көңүл бурушту. Бул жаатта албетте гидроэнергетика, айыл чарба иштетүү чөйрөсүндө жана башка чөйрөлөрдө чоң потенциал бар болгону белгиленди. Бул жаатта эки тараптар биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сөздөр болду. Албетте эки тараптуу Кыргызстан менен Сербиянын ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө, контакттарда баягы системалык негизде бир институттарды куруу максатында Кыргыз тарабы Кыргызстан менен Сербиянын ортосунда өкмөттөр аралык кеңешин түзүү боюнча инициативаны айтты. Бул албетте серб тарабы менен позитивдүү кабыл алынды. Мындан тышкары тышкы иштер министрлери гуманитардык тарапта дагы маселелерди талкуулап өтүштү. Бул жаатта туризм маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер айтып кеткендей, акыркы жылдары Кыргызстан менен Сербиянын ортосунда виза жок карым-катнаштар түзүлгөн. Ошондуктан Кыргызстан жарандары Сербияга, Сербиянын жарандары Кыргызстанга визасыз келүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул мүмкүнчүлүктү биздин жарандар, Сербиянын жарандары да колдонуп жатышат. Буну активдештирүү албетте биздин максатыбыз деп эки министр баса белгилей кетишти. Эки министрлер быйыл дипломатиялык катнаштардын 25 жылдыгына болгонуна байланыштуу бул жаатта дагы ар кайсы иш-чараларды өткөзүү боюнча макулдашуулар болду. Конференция болобу, фотовыставка болобу, же башка иш-чаралар болобу. Бул иш-чаралар албетте эки элдин ортосунда кызматташтыкты, байланышты өнүктүрүүгө багытталган. Албетте эки министрлер мүмкүнчүлүктөн пайдаланып региондогу, дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан процесстерди кеңири талкуулаганга мүмкүнчүлүк болду. Бул жаатта белгилегенчү нерсе Кыргызстандан дагы, Сербиянын дагы позициялары көп маселелер боюнча дал келет. Жана эл аралык уюмдардын алкагында мындан дагы тыгыз иш жүргүзүү боюнча келишимдер болду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында бүгүн эки келишимге кол коюлду. Бул тышкы иштер министрлери арасында иш-чаралардын программасы жана Кыргыз Республикасынын, анан Сербиянын дипломатиялык академиялар ортосундагы меморандум. Жолугушуу аябай жакшы атмосферада өттү. Сербиянын министри
Кыргыз Республикасынын министри Жээнбек Кулубаевди Сербияга расмий сапар менен келип кетүүсүн чакырды. Эки тарапты, эки өлкөнүн ортосунда чоң перспективалардын бар болушу баса белгилүү.